Эльзада Момунжанова жакында эле Түркиянын Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону. Ал буга чейин да алыш күрөш боюнча өз салмагында дүйнөнүн, Азиянын жана Кыргызстандын чемпиону катары бир топ ийгиликтерди жаратып келген. Жаш болгонуна карабастан Кыргызстандын желегин желбиретип келе жаткан каарманыбыз спортко 2017-жылдан тарта аралаша баштаган. Мен биринчи спортту 2017-жылдын ноябрь айларында баштагам. Ушул залга келип, андан алдын бир-эки жума алдын вольная борьбага баргам. Ал жакка барып, бир жумадай тренировка алып, кийин формасын көрүп, эмнегедир форманы жабышкан форма кие албагандыктан мен бул жакка келе бергем. Анан ошентип 2017 ноябрь айларында баштап калгам. Бул спортко келгениме бир тууган агам, эң чоң агам себепкер болду. Мен ага айтып, ал мага залда берип, ушинтип сүйлөшүп, ушинтип келип калгам. 5 жыл аралыгында Эльзада спорттун бир гана алыш күрөш түрүндө эмес, самбо, дзюдо, карате өңдүү башка түрлөрүндө өздөштүрүп, ал тараптан да мыкты жыйынтык көрсөтүп келет. Эльзада Момунжанова деген ысым Кыргызстандын желегин бир нече ирет дүйнөлүк аренада желбиреткен. Элибиздин сыймыктуу кыздарынын бири. Ал алгачкы жеңишин башка спортчулардан айырмаланып, эч кандай машыгуусуз эле багындыра алганын айтат. Биринчи жеңишим ушул 2017-жылы турнир. Мен тренировка кыла электен алдын болуп калган. Бир алтын ай деген эже бар болчу. Ошол эже жүр барып келебиз деп. Мен билбейм, эч нерсесин билбейм десем, жүр бир ковер чувствовать этесиң, анан кийин кызыгып каласың деп алып барган негизи. Бир сыйра көрсөтүп берген. Анан барып бир кызды утуп, кийин дагы бирөөсүнөн утулуп, кийин 3-чү орунга күрөшөсүн деп, анан 3-чү орунга күрөшүп, ушинтип 3-чү орун болуп калгам. Ошондо Баяман Эркинбаевдин эл аралык гран-при турнири болчу, Бишкек шаарында өткөн. Ошентип ал жактан 3-чү орунду алып, анан $100 акчалай сыйлык алып, ошентип аябай кызыгып калгам. Каарманыбыз аз убакыттын ичинде чоң жетишкендиктерге жетише алган спортчулардын катарын толуктайт десек болот. Анын ар бир жеңиши кийинки мелдештерине стимул болуп, дагы да бийиктиктерди багындырууга түрткү болот. Бул негизи могу чекедегилер бүт грэпплингден алгам. Могу 2019 чемпионат Кыргызстандан биринчи орун. Могулар ушу сайында боюнча бул международный турнирден. Могу Центральный Азиянын чемпионаты болгондо Центральный Азиядан бир алгам. Жанагы каратенин бир түрү пинчак силат. Могу Малайзиядан Кубок Мирадан 2-чи орун алып келгем. Булар Кыргызстан чемпионаттан уткам. Могу Кореяда өткөн, бул да чемпионат мира. Бул да 3-чү орун. Бул Казанда өткөн чемпионат мира, 1-чи орун. Бул алыштан, бул дагы чемпионат Азиядан 1-чи орун. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да бир канча убакыт даярданып, 3 этаптын негизинде мелдешке катышууга тандалып алынган. Ал 55 килограмм салмакта чыгып, Монголиянын, Түркменстандын, Азербайжандын спортчулары менен кезгелип, финалда Ирандын балбан кызын жеңип, алтын медаль тагынды. Финалда ирандык балбан кыз менен чыктым. Иран менен буга чейин дагы 3 жолу кездешкем. Эң татыктуу, күчтүү соперницам болчу. Негизи бир аз систенип тургам. Анан финалда 2-0 эсебинде уттум аны. Жеңгенден сезим аябай мындай аны сөз менен айтып жеткире албайсың. Бир өтө сонун, кубанычтуу бир момент. Бактылуулук ар дайым эстеп жүрө турган, эсиңде кала турган, бир жашооңдун бир маанилүү, маңызы ойдон ар дайым сакталып калат. Азыркы убакка чейин анын татымы дагы деле кете элек. Балбан кыздын башкалардан өзгөчөлүгү спортко болгон күчтүү сүйүүсү жана өжөрлүгү. Машыгуу залында көп убактысын өткөрүп, жашоосунун убактысынын көп бөлүгүн спортко арнагандыгы. Эльзада кызыбыз бизге 11-ci класста окуп атканда келген. Ошол келип ошол Кыргызстан чемпионатына катышып биринчи
катышканда эле өзү результатты көрсөткөн болбуз. Өзүнө тың, спортту сүйгөн кыз экен. Ушул жерде мына 5-6 жылдан бери уже тренировка кылып келатат. Ар бир жылына ошо Кыргызстан чемпионатында биринчи орундарды ээлеп келатат 55 килограммдыкта. Андан мурдагы көчмөндөр оюнда дагы биринчи, экинчи местаны ээлеген. Кечеги ошол Турция элинде, мамлекетинде болгон 29-дан 3 октябрга чейин болгон оюндардан көчмөндөр оюнунда ошол кыз өзүнүн салмагы боюнча 55 килограммда биринчи орунду ээлеп келди. Элзат эжемди 2018-ден бери тааныйм. Мен Элзат эжем менен 3 жылдан бери тренировка кылам. Азыркы учурда Элзат эжемдин ийгиликке жетип жаткан бирден бир себеби анын өжөрлүгүндө. Ал биз канчалык тренировка кылсак, ал биз кылган нерсени 2 жолу кылат болчу. Ошонун арты менен азыркы учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Түркияда биринчи местаны багындырып келди. Элзада Момунжанова келечекте дагы бир канча ирет Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, спорттогу ийгиликтери менен элибизди кубантып, кыргыз спортунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошсом дейт. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ары Утан көрсөтүүсү.